Assalamu alaikum достор. Мен адвокат Ерушердар Абдыкапаров. Көчө баруысы билгендей жана интернет блогтарына чыккан бир биздин жаран жанагы светтерди айтуу менен айтып келип, анан бизди жанагы Россия Федерациянын президентине Бишкекте өзүнчө область кылып алуу боюнча, бул боюнча биз дагы реакция кылганбыз. ГУВДны, МВДны отметка алганбыз. Алар бизге бүгүн эртең менен дароо чалып реакция кылышты. Ошол жаранды ГУВДга алып келишти, жүйгө ишти каттады. Анан баарыбыз билгендей, ушундай жанагы разжигание межнационального рознь ушундай статьяларды билиш үчүн жана бизде мыйзам боюнча жана лингвистическая экспертиза дайындалат. Ал боюнча мына ГУВД тараптан молодцы, сразу реакция кылышты, сүйлөшүп эртең менен алып келишти. Ал боюнча экспертиза азыр тергөөчү дайындады эң башкысы. Анан буну дагы баарыбыз билгендей жанагы экспертизанын заключениясы 1 айга жери, 2-3 жума 1 айга жери заключениясы ушундай даяр болот. Ал боюнча мына экспертиза кетти. Бул жарандан дагы түшүнүк кат алынды. Ал боюнча иш чаралар жүрүп атат. Анан биз дагы мындай ооз-эки түрдө жанагы экинчи пост жүрүп атат. Бул боюнча жанагы квартираларды только жана славян улутундагы жарандарга берем деген боюнча. Бул боюнча да мага азыр отметка болуп келип атат жарандардан. Анан мен да ооз-эки бердик, ал боюнча да кабыл алышты. Бирок азыр СМИ түрүндө дагы биз дагы ГУВДга, МВДга кайрылып коебуз. Бул боюнча дагы обязательно иш чаралар жүргүзүлүш керек деп биз дагы ГУВДга дагы бир жолу рахмат айтабыз ушундай бат реакция кылып аткандарына. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Вот подземный переход Шапоковичой. Понимаете, вот надпись такая. На госязыке и на иностранном, на английском. А на русском языке я не понял, что дискриминация ущемляет язык официальный на стране. Как так понять? Что такое? А где наш по Конституции официальный язык? Бакытбек Отурбекович, аймеринде ата-энеси уруксатсыз жок, мага кеткенимен кечирим сураймын. Кыргыз милициядан да кечирим сураймын. Ошону бизди издөө салып, соц тармактан көрүп туруп атайын бабоо, жалпы кыргыз милиция иштегендерден дагы бир кечирим сураймын. Ата-энесинен дагы кечирим сурайм. Же сиздер жакшы иштеп атасыңарбы мурдагы жылдарга караганда? Же мамлекеттик кызматта иштеген адамдар көбүрөөк урдапашташтыбы? Туура айтасыз. Жылбарбек мырза. Бул жерде эми сиз билгендей Кайсынысын туура айтып атам? Нет, здесь одно из двух, вы мне точно скажите. Или воровать больше стали, или вы стали. Биз бири-бирибизге бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир таасир үчүн жардам берип, бири-бири жүрүп таял деген оюбуз жок. Биздин негизи экөөбүздүн достук, адамдык сапаттарыбыздын дал келиши болуп калды да, дал келиши болуп калды. Бирок ошол эле мезгилде биздин кызыкчылыгыбыз да дал келди. Биздин негизи кызыкчылыгыбыз бул мамлекетибиз. Кыргызды сүйгөндүгүбүз, кыргыз элин, кыргыз мамлекетин сүйгөндүгүбүз. Ушул дал келип калды да. Анан бирок баары бир эле саясатта достук жок дешип эле жанагы ар түрдүү адамдар бизди кагыштырганга аракет кылышып, ар түрдүү пландарын түзүшүп, ушул экөө урушуп кетсе, анан бизге дагы бир күн тийип калар бекен дешип, ушинтип эле үмүт кылышып эле жүрүшпөдүбү. Бирок азыр деле ошо үмүт кылгандар бар. Бирок ошолордун баардыгынын үмүтү, ою ташкабат.
таш капты жана мындан ары да таш кабат. Себеби биз дагы бир жолу айтайын. Садыр Кожоевичтин бийлигине же болбосо президенттигине мен кызыгып аткан жерим жок. Ошондон Садыр Кожоевичтин алып мен bir президент болуп алайын деген оюм жок. Анан ошондой ой жок болгондон кийин биз бири-бирибизге мындай саясатта бири-бирибизге бутубуз тоспой кайрадан жөлөк таяк болуп келгенибиз үчүн мына мамлекетибиз оңолуп атат. Мамлекет көп маселелер чечилип атат. Мындан ары да ушундай болот.